Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: "Кул машит вал бисмашит махтаат каснатан сарафун ва махилатун" дейт. Каалагандай кийин, каалагандай ич жегин, бирок ысырап кылбагын, текеберлик кылбагын дейт. Текеберлик. Bir kiyimdi tekeber üçün kiygen bolsaң da эле бул шариатта күнөө болот, арам болуп калат экен. Ошол нерседен сактаныш керек дейт. Ысырапкорчулуктан сактаныш керек дейт. Ал эми бир алым айтат: "Ким өзүнүн ашказанын эң бир негизги максат кылып алса жашоодо, ашказанын эле ойлой берсе, кардын эле ойлой берсе, анда ал ысырапкорлордон" дейт. Ал ысырапкор дейт. "Ваман балага фи шабаи ва арада маидатаху ва амал тухами фахуа минал мусрифин." Ким эми жегендин үстүнө дагы жей берип, ашказанын ичекилерине чейин киргизип тойгозуп салса, анда ал ысырапкор дейт. "Ваман анфака фи залика аксара мин тaqatihi ва араза ли нафсахи ли зуллиддин." Жана ушул үчүн, карын үчүн болгон күчүн жумшаса, демек ал дагы ысырапкорлордон дейт. Анткени ал өзүнү бир диндин кемсинтүүсүнө душар кылат. Ау аккула муалин наси бил батил, же бирөөдүн акысына кирип кетет. Ушундай кылса деле ал ысырапкорлордон болот. Ва маканал мусрифина минал муттакин, эми ысырапкорлор эч качан таква боло албайт дейт. Эч качан таква боло албайт дейт. Ал эми таквалык бул арамдан сактануу жана адал менен жашоо деген сөз.